Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн кыргыз тили сабагы биринчи бүгүнкү күн жазабыз. Аятына айынын 15-и. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы кептин түрлөрү. Аягон айынын 15-и сабагыбыздын темасы кептин түрлөрү. Кептин түрлөрү өз ара 3кө бөлүнөт экен. Карайбыз. Биринчиси баяндоо. Баяндоо, сүрөттөн, андан кийин ой жүгүртүү. Батпай калды мына. Биринчиси бул баяндоо, андан кийин сүрөттөө, анан ой жүгүртүү болуп 3 топко бөлүнөт экен. Эми балдар, жаңы тема. Мисалы биз тилди турмушта колдонобуз, мына бул сүйлөшүп мынтип сүйлөшкөнүбүз кеп болот деп мурунку сабакта айтканбыз. Адамдар менен сүйлөшүүдө, пикир алышууда кепти колдонобуз. Бизди баардык нерселер кызыктырат. Табигаттын көрүнүшү, жандуу жана жансыз заттар, алардын касиеттери, белгилери жана башкалар. Биз алардагы өзгөрүүлөрдү билгибиз келет. Алар жөнүндө ой жүгүртөбүз. Мына ушунун баары айта турган ой пикирдин мазмунун түзөт. Демек, ой пикирдин мазмунуна карата кебибиз 3кө бөлүнөт экен: баяндоо, сүрөттөө жана ой жүгүртүү. Биз ошол кептин түрлөрүнүн ичинен бүгүнкү сабакта баяндоо жөнүндө маалымат алабыз. Калган 2 түрү боюнча кийинки сабактарда эмне кылабыз, таанышабыз. Баяндоо бул аңгеменин бир түрү. Мында кандайдыр бир окуя же кокустук же иштелген иштер жөнүндө кабар берилип, биринен кийин бири болгон кыймыл-аракеттер ирети менен көрсөтүлөт. Баяндоо оозеги же жазуу түрүндө берилет. Аңгеме, жомок, уламыштарда баяндоо кеңири колдонулат. Мындайча айтканда, кайсы бир болуп жаткан окуяны же боло турган нерсени жай гана баяндап айтып берсеңер, бул кептин баяндоо түрүнө кирет экен. Мисалы, Адилет эртең менен эрте туруп, китептерин, дептерлерин камдап, мектепти көздөй жөнөдү дей турган болсоңор, бул кептин баяндоо түрүнө кирет экен. Теманы толук түшүнүш үчүн биз китебиңердин 20-бетиндеги Атанын кеңеши деген текстти окуйбуз. Анда мындай деп берилет. Илгери бир карыя жашаган экен, анын уулу болуптур. Атасы уулуна мындай дейт: балам, жашоонун сырын бил, сенин алдыңдан эл кыя өтпөй саламдашсын. Ар бир айылда бирден үйүң болсун, өтүгүң күндө жаңырып турсун. Уулу атасынын сөзүн ойлонуп угат да: ата, ар бир айылга үйдү кантип салам? Күндө өтүктү кайдан алам? Канткенде алдымдан эл кыя өтпөйт. Карыя күлөт. Анын жарасы жеңил, балам. Ар бир айылда күйүмдүү досуң болсо, үйүң болгону ошол. Өтүгүң күндө жаңырып турсун десең, кечкисин тазалап кой, ишке таң заардан жөнө. Ошондо сени көргөн эл алдыңдан кыя өтпөй ийменип салам берет деген экен. Балдар, мына бул жерде эмне жөнүндө баяндалып атат? Илгери бир карыя жашагандыгы жөнүндө, анан анын уулуна берген кеңештери жөнүндө жөн гана окуя баяндалып айтылып жатат. Эми балдар, үйгө тапшырма 31-көнүгү. 31-көнүгүнү карайбыз. Булда сүрөт боюнча аңгеме түзөсүңөр. Окуяны баяндоо түрүндө жазабыз. Сүрөттө эмнени көрүп турсаңар, ошол боюнча текст түзөбүз. Теманы койгондо балдар унутпагыла.